мекендештер жана Кыргызстандын достору, акыркы күндөрү чыгара болуп өткөн окуялар карапайым адамдардын жана жоокерлерибиздин өлүмүнө алып келди. Бул орду толгус жоготуулар. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Жакын туугандарынын кайгы муңун баарыбыз тең бөлүшүп отурабыз. Ошону менен бирге карапайым жарандарга моралдык жана материалдык ири зыян келтирилген. Тажик тараптан болгон мыйзамсыз иш аракеттерди жөн калтырбоо керек. Жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш үчүн эл аралык ыкмалар бар. Алардын бири репарация. Бул жөн гана чыгымдарды ордуна келтирүү эмес. Бул комплекстүү чара көрүү. Анын алкагында бир нече жыйынтыктарга чыкса болот. Эл аралык коомчулук тарабынан агрессияны сынга алуу, эл аралык деңгээлде агрессия колдонгон тараптын аброюн төмөндөтүү, санкциялардын киргизүү, агрессияны жасаган тараптын эл аралык деңгээлде күнөөсүн мойнуна алуусу, агрессиянын айынан болгон чыгымдарды калыбына келтирүү, жабыркаган тарапка анан жарандарына материалдык жана моралдык компенсацияны төлөтүү жана башка чаралар. Ал үчүн азыр мамлекетке жардам берүү керек. 2021 жылдын апрелинин аягында Тажикстан тарабынан Кыргыз Республикасына жасалган агрессияга байланыштуу бардык видео жана фото материалдарды чогултуу зарыл. Бул материалдар Кыргызстанга эл аралык деңгээлде аскердик агрессия актысы үчүн Тажикстанды жоопко чакырууга жардам берет. Кыргыз Республикасы эл аралык мамилелердин жооптуу субъектиси катары эл аралык милдеттенмелерин толугу менен аткарып, көптөгөн абройлуу эл аралык уюмдарын, анын ичинде универсалдуу уюму БООнун мүчөсү. Кыргызстан дүйнөнүн колдоосуна жана Тажикстандын агрессивдүү аскердик аракеттерин айыптоосуна муктаж болду. Расмий Душанбенин аракеттерин айыптап, Тажикстанды чегара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө мажбурлоодо биз союздаштарыбыздын, өнөктөштөрүбүздүн жана боордош өлкөлөрдүн жардамына ишенебиз. Эл аралык иликтөө жүргүзүп, чыгара суроолорун чечүү үчүн тажик тараптын оор аскер техникасын жана курал жаракты колдонуп, бир тараптуу алдын ала пландаштырган аскердик агрессиянын натыйжасында чени алгыс оор жоготууларды репарация жолу менен компенсация төлөп берүүгө милдеттендирүү керек. Анын үстүндө гуманитардык укуктун ченемдери жана принциптери көз көрүнө бузулду. Гуманитардык ченемдерге ылайык туруктуу аскерлер тарабынан жөнөкөй жарандарга, куралсыз адамдарга ок атууга, жарандык мүлктү жок кылууга, медициналык кызматкерлерге кол салууга жана тез жардам унааларын атып салууга тыюу салынган. Бул оор кылмыштар үчүн бирөө жооп бериши керек. Урматтуу мекендештер, биз баарыбыз дүйнөлүк коомчулукка жана Тажикстанга 21-кылымда аскер техникасын бир тараптуу колдонуу жолу менен орто кылымдык методдор менен маселелерди чечүү цивилизациялуу эмес экендигин, достук мамилелерге жатпастыгын, натыйжалуу эместигин жана жазасыз калбастыгын көрсөтүп алабыз. Келгиле, акылдын күчү жана коомдун биримдиги орой күчкө караганда күчтүү экендигин көрсөтөлү. Белгилеп кетиш керек, бул жалпы боордош тажик элинин агрессиясы эмес. Тажикстандын айрым чиновниктеринин чыккынчылыгы, кыянаттыгы,
ошолор жоопко тартылышы керек. Дорогие соотечественники, друзья Кыргызстана, на агрессию, совершенную Таджикистаном на Кыргызскую республику в конце апреля 2021 года, для помощи нашему государству необходимо собрать весь видео и фотоматериал. Это поможет Кыргызской республике аргументированно призвать Таджикистан на международном уровне к ответственности за акт военной агрессии, в результате которого имеются невосполнимые человеческие жертвы мирных жителей приграничных сел, а также причинен значительный моральный и материальный ущерб обычным гражданам Кыргызской республики. Кыргызская республика, как ответственный субъект международных отношений, всецело выполняющий свои международные обязательства, член многих авторитетных международных организаций, в том числе универсальной организации ООН, нуждался в мировой поддержке и осуждении агрессивных военных действий Таджикистана. Мы рассчитываем на помощь наших союзников, партнеров и братских стран в осуждении действий официального Душанбе и принуждении Таджикистана к мирному разрешению приграничных вопросов. В наше время решать вопросы делимитации госграницы, применяя силы, это неприемлемо. Необходимо провести международное расследование и обязать Таджикистан выплатить репарации за несоразмерное, одностороннее, заранее спланированное применение тяжелой военной техники и вооружений для вероломного решения пограничных притязаний. Более того, явно нарушены нормы и принципы гуманитарного права, запрещающие уничтожать гражданское имущество, нападать на медицинских работников, стрелять в мирных граждан, безоружных людей, расстреливать кареты скорой помощи. Кто-то должен ответить за эти тяжкие преступления. Дорогие соотечественники, мы все вместе можем показать мировому сообществу и Таджикистану, что в 21 веке решать вопросы средневековыми методами путем одностороннего использования военной техники это не цивилизованно, не по-братски, неэффективно и осудительно. Покажем, что сила интеллекта, сплоченности общества мощнее грубой, жесткой силы. Это агрессия не братского нам, таджикского народа, а вероломство отдельных чиновников, которых необходимо привлечь к ответственности.